Барчын, сен ушул Кореяда жашаганыңа 2 жыл болуп калды. Сен айтып берчи, 2 жылда кандай плюстарды байкадың, кандай минустарды байкадың? Плюстардан баштап айтып берейин. Биринчи эң чоң плюстардын бири безопасная страна. Бул эмнеден байкалат? Преступность аз, болсо дагы өтө аз. Урулук, бирөөнкүн алмай, ушундай нерселер жок. Сен чиновниктин баласысыңбы же жөнөкөй адамсыңбы, ага карабайт, закондор баарына тегиз. Тааныш билиш аркылуу бүтүрүп, акча берип, коррупция кылып бүтүрүп көнгөн болсо, анда бул мамлекет ыңгайлуу эмес да. Ал эми сен өзүң агам кең менен таап иштеп, прозрачно жүрүп, закондуу жолдо жүрүп, туура жүргөн адамга Корея бул ыңгайлуу, комфортная страна болуп саналат. Булардын аң сезимине уже сиңип калган. Законду бузуу, урулук кылмай, ушундай нерсе адамдардын оюнда дагы жок да. Мисалга айтып кетсем, мен 1 жума мурун кошелегимди жогото алдым. Анын ичинде менин паспорттарым, акчалар, карточкалар баары эле. Аны көчөдөн бирөө таап алыптыр. Таап ушул корейский ID картанын артында адресиң болот. Ошол адрес боюнча үйгө алып келип, эшиктин түбүнө таштап кетиптир да. Ушундан да билсек болот. Анан аялдар үчүн жана жаш балдар үчүн өтө коопсуз. Түн жарымда жүрсөң дагы, күндүзү жүрсөң дагы эч ким тийбейт. Бардык жерде камералар бар. Экинчи плюстардын бири бул жашоо шартынын жогорулугу. Бул эмнелер кирет? Айлык акы жогору жана жашоого болгон условия жакшы түзүлгөн. 1 ай иштеген айлыгыңа 1 машина алсаң болот. Жашоо шарттары жакшы түзүлгөн. Бардык условиялар бар. Сервистер тез ылдамдыкта иштейт. Мисалы кандай сервистерди колдондуң? Кайсылар тез ылдамдыкта иштеди? Мисалга алсак, интернет. Бар жок жерде открытый интернет бар жана скорости жакшы. Кайсыл жерге барба, кайсыл жерде болбо, бар жок жерде бесплатный Wi-Fi бар. Интернеттен покупка кылсаң жана почталар дагы ылдамдыкта иштейт. Мисалга бүгүн заказ кылсаң, эртеңки күнү уже үйүңө алып келет. Транспорттор жакшы жолго коюлган. Мисалга алсак, самолет, паромдор, автобустар, поездар ушул Кореянын ичи боюнча өз убактында келет жана Кореянын бир бурчуна барганга аябай ыңгайлуу. Үчүнчү плюсу менин оюмча тамак ашы. Неге дегенде, тамак ашында булар жашылчаны көп жешет. Тамак ашы здоровая едага, правильная едага кирет да. Жашылча жемиштерди көп жешет, салаттардын түрлөрүн жешет. Ошон үчүн дагы булардын продолжительность жизни дүйнөдө жогору орунда турат экен. Мына чоң плюстардын бири медицинанын сапатынын жогорулугу. Заманбап технологиялар, врачтар дагы күчтүү. Ошон үчүн дагы дүйнөнүн ар бир бурчунан лечение кылганда Кореяга көп учуп келишет. Ошондуктан медициналык туризм дагы аябай жакшырынып келди. Медицинанын баалары кандай бул жакта? Медицинанын баалары, эгер страховка болсо, арзан эле болот. Анан страховка жок болсо, анда кымбат эле болот. Ошон үчүн бул жерде ар бир адам обязательно страховкага алынат. Больницага түшүп калып же болбосо дары дармек алганга аптекага киргенде ошол страховкадан эсептелинип бир канча пайызга арзандатуулар болот. Ошондо алганда страховка болсо арзан эле болот. Жана качествосы өтө жакшы деңгээлде. Дагы бир плюстары бул кыздар үчүн косметиканын миңдеген түрү кездешет. Ар кандай чөнтөгү, ар кандай проблемасы бар кожаларга тапса болот жана качествосы өтө жакшы. Ошон үчүн дагы корейский косметика азыр ушунчалык популярдуу болуп атат. Неге дегенде, качествосы өтө жакшы, акчасы врачтарга салыштырганда кымбат эмес болуп саналат. Сен өзүң корейский косметиканын кайсы түрүнөн колдоносуң? Мен мурда эле Кыргызстанда жашап жүргөндө корейский косметиканы колдонот элем. Неге дегенде, менин оюмча, корейский косметика кожага мындай щадящий да, натуральный, химикаты аз болуп жасалгандай болуп сезиле берет мага. Неге дегенде, кожама жагат. Эгер силер колдоно элек болсоңор, силерге да совет берем. Өзүңөр проба кылып байкасаңыздар болот. Дагы мен байкадым, биз Кыргызстанда популярный болгон косметикалар бул жерде популярный эмес экен көбүнчө. Дагы мен үчүн плюстардын бирине бул баланы мектепке оңой киргизиш экен, анан формасы свободный экен. Бала дагы өзү каалаган формада барса болот экен. Анан бизге окшоп жанагындай ремонтка алып кел, китепке алып кел, анан буга алып келгиле деп топтомой такыр жок экен. Бул
коррупция болуп саналат экен. Жана эжекелерге майрамдарда подарок бермей дагы аябай катуу тыюу салынган экен. Наоборот, кайра мектептен балага подарок берилет экен. Бекер ар кандай майрамдарда тетрадь, ручка, ошогон мектепке керектүү бар жок буюмдарды мектептен бул бесплатно берилет. Бала биринчи мектепке барганда ушул балага жардам деп ар бир балага $200 акча бөлүнүп берилет экен мэрияданчы. Ал $200 эмне үчүн берет экен? Эмнеге колдонгула дейт экен? Ал акчаны ушул балага керектүү нерсе же болбосо ар бир майрамдарда бул мектепте зоопарктарга барышат, уюшулуп же болбосо тоолорго, походторго чыгышат. Ошондой убактарда акча чогултушат. Ошол берген акчадан баланын өзүнүн счету болот. Ошондон снимать этилип, анан ошолорго пайдаланасың. Ошондо бала биринчи класска барарда ата-эне өз чөнтөгүнөн эмне расход кылат? Өз чөнтөгүнөн бир гана сменный обувь алып берет экенсиң. Анан сумка алып берет экенсиң, болду. Калганын баары мектеп берет экен. Дагы бир плюсу бул Кореянын природасынын аябай коздугу. Тоолору бар, тоолуу жерлери бар, островдору бар. Кааласаң мегаполис деп жакса ушунчалык бийиктеги үйлөр, мегаполис бар. Кааласаң традиционный стилдеги шаарчалар бар, үйлөр бар. Анан эмеси жакшы, ушул тоонун башына чейин условияны жакшы түзүшкөн да. Тоонун башына чейин бар жок условия бар. Жана туалеттер бар, акысыз жана таза. Анан ушул Кореяда жашап эле Кореянын шаарларын кыдырып эс алганга аябай жакшы шарт түзүлгөн жана кымбат эмес да. Путешествие кылып по Корее жашаса болот. Биринчи плюс бул акысыз ар кандай концерт, фестиваль, оюн зооктордун уюштурулуп турушу балдар үчүн, чоңдор үчүн ар кандай. Жана корей тилин үйрөнөм дегендер үчүн бесплатный корейский курстар аябай көп. Жана адамдардын ушунчалык активдүүлүгү, ушунчалык оюн зоокторду уюштуруп, ар кандай программарды уюштуруп, чоң кемпир чалдар деле ушун тоонун башына чейин чыгышып, спорт менен заниматься этишип, ушунчалык активдүү образ менен жашашат. Жана эртең менен чал кемпирлер чогулуп алышып, физиография кылышат, эшикте эс алып жүргөндөрүн көрөсүң. Ошон үчүн дагы булар жашы улгайса дагы аябай тең анан жаш көрүнүшөт. Анда мен сен минустарына өтөлү. Сага бул Кореяда эмнелери жакпады? Сен үчүн эмнелер минус? Мен үчүн минустардын бири бул недвижимосттун үйлөрдүн кымбаттыгы. Эмне үчүн недвижимость квартиралар бул жакта кымбат экен? Эмнеге дегенде Кореянын территориясы кичинекей, бирок адамдын саны аябай чоң. Адамдын калкы 54 миллионго жетет. Ошон үчүн жер тар болгон үчүн недвижимосттун үйлөрдүн баалары аябай кымбат. Дагы байкаган минустардын бири булар аябай трудоголик келишет экен. Эртеден кечке чейин иштешет, ушул өмүрүнүн көбүн эле иштеп өткөрүшөт экен да. Анан дагы чоң минустары бул сен төрөгөндөн декретный отпусктун жоктугу. Ошон үчүн булар төрөгөндөн кийин 3 айдан кийин ишке чыгыш керек экен. Ошон үчүн бала бакчалар 3 айлыктан баштап ала баштайт экен балдарды. Жана отпусканын жоктугу. Буларда 2 чоң майрам бар. Ошол майрамда эле 3 күн эс алышат. Андан башка убактарда иштешет. Ошол майрамдардын аттары кандай? Анан кайсыл айларда болот алар? Ал майрамдардын эң чоңу биринчиси декабрда болот. Бул корейский Восточный Новый год деп жаңы жылдын келишин майрамдашат. Ал убакта 3 күн дем алышат. Жана күздө болот, бул Чусок деп коет. Эң чоң майрамдардын бири. Ошол майрамдарда эле булар эс алышат. Анда дагы 3 күнгө чейин эле отпускалар берилет. Башка убактарда булар иштешет. Анан жай айында дагы аба ырайы аябай ысыганда каникулга чыгарат го, ошол жөнүндө айтсаң. Жай айында күн ушунчалык ысык убакта 10 күнгө иштер жабылат, бар жок жеринен. Ошол 10 күнгө чейин отпуска берилет. Дагы бир минус жашоо турмуштун кымбаттуулугу болуп саналат. Айлык акы жогору болсо дагы ошого жараша бул жерде расходтор дагы кымбат. Тамак аш, азык-түлүк, квартира кымбат болуп эсептелет. Негизинен сага Корея жактыбы же жакпадыбы? Кайсыл жагы көбүрөөк ооп кетип атат? Бар жок нерсенин эле плюс жана минусу болот. Мен үчүн
плюстары минусуна караганда көбүрөөк деп ойлойм. Мага бул жерде жашаган жагат. Кимде ким Кореяга келем деген максаттар болсо, менин кеңешим мүмкүнчүлүктөрдү издегиле. Мүмкүнчүлүктөр сөзсүз табылат. Жана келип жашаганга мен ойлойм жакшы мамлекет деп. Ушул мен келейин дегенде маалыматтар жетиштүү эмес болгон. Мен дагы ютубтарга кирип карап, ушунчалык издегем. Ошон үчүн маалыматтар ал убакта жок болчу. Азыр ушундай мүмкүнчүлүгүбүз бар. Силерге дагы ушундай кандай бир кеп кеңеш, маалыматтар керек болсо, анда комментарийге жазгыла. Биз сөзсүз баарына жооп бергенге аракет кылабыз.